Урматтуу достор, жалпы эле көрөрмандар, бүгүн сиздерге Кытайдагы кызыктуу нерселерден көргөзүп берүүнү туура көрдүм. Кытайда эмне көп? Кытайда калк жана ошондой эле электр кубаттуулугу менен жүрүүчү мындай транспорттор абдан көп орун алган. Анда эмесе алдында байкап туруңуздар, сиздерге Кытайдагы электр кубаттуулугу менен жүргөн, батарейка менен жүргөн кандай транспорттор бар экенин жакындан көргөзүп бермекчибиз. Жолдан өтөбүз, жолдан өтүп бул жерде оңдоп атат. Электр кубаттуулугу менен жүргөн. Жакта мотонун түрү бар экен. Бардыгы электр кубаттуулугу менен жүргөн. Ne oldu ekan bu? Hurmatly dostlar, bu men minip turgan эмне деп сурасаңыздар, бул электр кубаттуулугу менен батарейка менен иштөөчү мындай жакшынакай транспорт 60 км жүрөт. Бул өзгөчө чоң эжелерге, чоң кишилерге ылайыкталган жакшынакай транспорт. Бул Кытайдан чыккан Тайлинг аталышындагы мындай жакшынакай электр кубаттуулугу менен жүрүүчү өзгөчө транспорт экен. Башкача айтканда, батарейка менен кадимки үйдө колдонгон токко сайып колдоно берсек болот экен. Салмак 1000 кг чейин көтөрө берет экен. Бир күндө 7-8 саат зарядтап койсо 60 км чейин жүрө алат. Мынакей аркасында да сиденье бар. 2 адам, 3 адам отурса болот экен. Азыр муну аркага жылдырып койсо, кадимкидей чоңоюп, кичирейип, баягы өзүнүн ордуларын чоңойтса болот экен. Керемет, бир торпоктун акчасы экен. Ушундай баасы 35 миңден 40 миң сомго чейин. Кыргыз сом менен эсептегенде. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бул баягы 30-дан 50-60 жашка чейинки улгайган адамдар үчүн өзгөчө жакшы мындай транспорт деп ойлойм. Шаар ичинде, айыл ичинде, барлык жерде колдоно берсе болот. Күлүчү бар экен бул жакта. Күзгүлөрү кадимкидей өзүнүн газ, бардык тормоз баарысы бар, жакшы. Бул дагы электр кубаттуулугу менен жүрүүчү транспорт экен. Башкача айтканда, бул дагы батарейка менен колдоно берсе болот. Сиденьяларын өйдөй ылдый көтөрүп, бая бир адам тепкенге абдан ылайыкталган транспорт экен. 6 саат зарядтап койсо 30 км жогору тепсе болот экен. Анан 1 саатына 30-35 км жүрө ала турган мондай тез ылдамдыкты кармай алчу өзгөчө транспорт. Мынакей оордугу бир 10 кг 15 кгдей бар. Абдан комфортный, үйгө көтөрүп кетсе болот. Машинанын аркасына салып койсо да болчудай. Бул астыбыздагы эмне болду экен? Астыбыздагы мынакей өзгөчө улуу муундагы адамдар колдонгонго жакшы транспорт экен бул дагы. Мынакей көргөзүп берип атат. 还能退往前啊？能坐2个人吗？这方卡不有俩人吗？刚才折不就1个人的吗？ Мынакей 2 адам отурса да болот экен. Алдына, аркасына.
аялдарга, улуу муунда адамдарга жакшы экен. Балдарын садиктерге апарганга, алып келгенге. Мынакей. Бизге азыр эжебиз көргөзүп берет. Кандай экен? Колдонушу кандай? Мондай аркага жылдырып койсо да болот экен. Комфортный болуп калат экен, жалгыз адам тепкенде. Кайра ошону алдыга жылдырып койсо да болот. Аркасында 2 адам отурса, жалпы 3 адам отурганга ылайыкташылган экен. Мынакей. Өзгөчө. Неге 充电多长时间？充电8小时。8个小时。能用多少公里？能用50公里。50公里。是真的吗？真的，咱们卖那时候还心里知道。 8 saat батарейка токко зарядка саят экенсиң 50 км жүрө алат экен. Чын элеби десем чын эле дейт. Өзүнүн опытына салып айтып атышат. 你妈妈坐这，小孩坐后面一个。 Анакей. 然后这个你来坐这。 Ана. 这不就3个孩，俩孩子， 이건 3个 3가 人。 хайза. Анакей 3 адам отурса болот экен. Аркасына чоң адамбы, кичинекей адамбы, бул ортосуна. 不想坐那些人呢，给他转过来。这个还可以上这来。 алдыга жылдырып да койсо болот экен. Немелерин көргөзүп атат. Лайфхактарынан. Абдан комфортный. 这不再打开，把这个打开。 Алдына кичинекей баланы отургузуп койсо болот экен. Ортосуна водитель, аркасына дагы бир адамды отургузуп же жүктөрдү салып койсо болот. Электр кубаттуулугу менен жүргөн мынакей транспорттордун түрлөрү бар экен. Барысы кадимки үйдөгү токко сайып 5, 6, 7, 8 саат токко сайып туруп 1-2 күн тээп жүрө бергенге ылайыкталган. Баасы дагы өтө кымбат эмес, арзан, абдан комфортный, өзгөчө жакшы транспорттор. Чет өлкөгө дагы жөнөтө беребиз дейт. Мынакей байкаңыздар. Алдыбызда турган электр кубаттуулугу менен жүргөн мындай аты өчкүр транспортту 6 саат зарядтап 40 километрге чейин колдоно берсе болот экен. Судуна. 速度啊，这车速度30多一点。Мынакей 30 саатына 30 километрден жогору жүрөт экен бул дагы. Чынбы калппы, аны текшерип көрүш керек. Мынакей баллондору кичинекей. Баллондор кадимки эмненин баллону, колясканын баллонуна окшош экен. Чоңдугу. Бир 10 см бийиктикте. Мекени. Барысы ар кандай баада. Мынакей 40 миңден 26 миң, 28 миң. Бул жердеги турган цифралардын аркасына 1 0 кошуп койсо 40 сому келип чыгат. Мынакей көрүп турганда 2999. Бул жерде 3 миң, 30 миң сом деген сөз. Астыда турган мындай транспорт. 充电时间呢？就充电时间7、8个小时那样。7、8个小时。对。然后能跑80公里的。能跑80公里да? 7-8 саат батарейка зарядка сайса, андан кийин 70-80 километрге чейин айдап жүрсө болот экен. Карачы, керемет бул дагы. 2 адам отурса болот экен. 能坐2个人啊？太能了。мынакей 2 адам.
абдан комфортный бир 30 килограммдын тегерегинде. Бул жакта ошондой эле электр кубаты менен жүрүүчү транспорттордун мекени ар кандай түрү бар экен. Мынакей бирисин жактырсаң экинчисин андан бешбетер жактырып калат экенсиң. Өтө керемет. Мынакей биягы форсаж болуп кетти. Мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин электр кубаттуулугу менен жүргөн транспорттор саткан магазиндерге, базарларга болгон саякатыбыз ушул жерге келип жетти. Себеби дегенде мындай магазиндер аябай көп экен. Буюрса кийинки кызыктуу роликтерден, кийинки самолет саткан жерлерден көргөзүп